Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Коңшу өлкөнүн тынчтыгы кетип, эл менен бийлик кагылышып, адам өлдү. Казакстандын эли диктаторлук бийликти алып ыргытууга жасаган аракети оңунан чыккан жок. Ал арада Кыргызстандын эли социалдык тармактарга казак элине тынчтык тилеп, бирге экендиктерин билдирип жатышты. Демейде жумурткадан кыр издеп, бийликти кылган ишине сынтакчу Адахан Мадумаров да, Орозайым Нарматовасы да дайынсыз. Бир тууган казак эли кан жутуп турганда кайрат айтканга жарабаган кишилер экен деген сөздөр социалдык тармактарда уламдан улам көбөйүүдө. Бул күндөрү кыргыз бийлиги болуп көрбөгөндө чечкиндүүлүктү көрсөттү. Казакстанда ОДКБнын мүчөсү катары аскерин жибергени менен анын чогулушуна катышкан жок. Кыргыз жаранынын мыйзамсыз абакта отурганы тууралуу нота жиберип, аны бошоттуруп, мекенине алып келди. Андан сырткары кыргыз жарандарын Кыргызстанда эвакуациялоо иштери жүргүзүлүүдө. Биздин оппозиция сөрөөлөрүбүз бир аргылыктуу иш кылмак турсун жакшыраак сөзүн да аяп коюудан отурушат. Эмне дейбиз? Кыргыз бийлигине, ажообузга рахмат дейбиз. Караңгычаланып турчу Мадумаров, Текебаев, Сооронкуловалар сыяктуу азыркысындай оозу жабылса жакшы болмок.